Экимин карантин убакта салганбыз биз. Бул үйдүн ээси ушул Руслан кайтыш болуп кетип, маркум болуп, апасы да кайтыш болуп, анан бул үй туугандарын өтөп Мураспор катары. Анан туугандары интернетке чыгарып бул жерди сатып аткан деп маалымат угуп калып, анан биз бул үйгө менет кылганбыз да, элдин салымы чоң. Анан ушу башкаларга сатылып кетпесин деп аракет кылып жүрүп, биз былтыры бул жерди сатып алдык. Ошондо эми бул үйдү биз салдык деп ушул жерди бизге баалап берди да. Эми ош жеринен жер алыш кыйын экен. Мына Бишкектен, Оштон, жада калса Баткен, ушул муктаждар комплексин улайлы деп канча ирет ушул билги өкүлдөрүнө кайрылып келатабыз. Кычык болгону менен бирок кышта жылуу, тынч, салкын, мына баларым ушул жерде жашайт. Аябай өзү айтылып турбайбы, дача деп. Бул жерде бир муктаждарга бир курорттук зона салып береличи деп ушундай ниет кылдык да Кудай кааласа. Жүрүңүздөр, биздин курулуш ишибиз бул жакта болуп атат. Азыр бунун маңдайында мына ушул жерге устаздар 2 кабаттуу көп үй бүлөгө муктаждарга ушундай бир комплекс, эми Жалал Абадтагыдай чоң батыра албадык, эми жер тар экен. Ушул жерге жараша ушул жерди проектсин чийдирип, анан бул жерде бир эле жашоо шарт эмес, бул жерде тигүү цех, швейн цех өздөрү үчүн, летний кухнясы, банясы, артында сарайы, кадимкидей баягындай бүт шарттары менен, условиясы менен ушундай салып атабыз эми. Эми кимдир бирөөгө бул чакан эле стройка болушу мүмкүн. Бирок кимдир бирөөгө чоң стройка. Кудай буйруса бир 5-6 семьяга салып атабыз. Эми жерге ушундай вада деген эми. Бирок 5-6 үй бүлө бул жерде ошол тигүү цехи бар, летний кухнясы бар, балдар аянтчасы, уже
бир жыл мурда эле биз ушундайын кылып беребиз деп баардыгы баягындай занимать ете берет экен. Мисалы балдар аянтчасын салган балдар бар экен, атайын баягындай детский площадьтарды кургандар. Ошолор бир жылдан бери күтөт. Каерден жер алсаңыз бизге айтыңыз, биз ошол жерден салсак, бүтүрүп берсек деп. Мына устаздар, буюрса бүгүн ушундай пайдалуу ишин баштаар алдында сиздердин ак батаңыздар менен жакшы иштин башын сиздердин дуаңыздар менен баштап алайлы деп турабыз. Эми ушул иш жугуштуу болуп, ушул жерде жашоочулар дагы агарып көгөрүп, көп бала чакалуу болуп, ушул комплексибиз 7 областка эмес, 7 областтын ар бир райондоруна түшсө деген ушундай бир изгир тилектерибиз бар буюрса устаздар. Ошондор эми биздин максат ниетибиз муктаждарды үйлүү кылуу. Буга чейин 35 үй бүлөгө үй тапшырыппыз 5 жыл аралыгында, 5-6 жыл аралыгында. Анан көбүнчөсү биз бейтаптарда жана Индияга, Турцияга, боор, бөйрөк операцияларга алып барып келебиз да. Анан жер болуп калса ушундай үй салып коебуз дегендей муктаждарга бир учурда 5-6 үй бүлөгө ачкычтарды тапшыруу эми өтө чоң бир бакыт экен. Мына өзүңүздөр катышып келдиңиздер Жалал Ата комплексинин ачылышындачы. Ошол. Алла разы болсун сизден. Өтө көп кубандык. Буга чейинки кылган иштериңиздерге күбөбүз. Ошого канчалаган үйлөрдү тапшырдык. Алла разы болсун. Ушундай жакшы иштер боло берсин. Буга албетте ушундай өзүнүн күчүн берип, акылын берип, убактысын берип, ушинтип чуркабаса бул иштер болбойт. Ага сиздерге окшогон чуркоочулар бар экен. Алла таалам көп жакшылык берсин. Канчалаган жакшылыктарды кылып атасыздар. Анан бүгүн дагы эртең менен жумага чейин Жоламан деген жигит ошол жанагы реабилитацион центр ачып, БЦП майыптарга ошону дагы бүгүн ачылышына катышып келип, ага дагы аябай ыраазылык айттык. Ошондой бир өзүнүн бүт ишин таштап коюп, ушу бирөөлөрдүн муктаждыгына чуркаган адамдар болот экен. Абдан кубандым. Алла разы болсун. Сизди көп жылдан бери көрүп, аларды көрүп, мындан мен айткыбыз келет, Кытай болсо Кыргызстандын келечеги кеңи. Себеби адамдар бир эле өзүн эле ойлой бербей, муктаждарды да ойлой турган жаштарыбыз оңолуп, көтөрүлүп, өсүп келет. Өзүңүз айткандай, сиз үйдү куруп берсеңиз, бирөөлөрүн да кылып туруп, аянтча салып беребиз десе, башка кылса, Кудайым буйрса Кыргызстандын келечеги кең. Дайым жакшылыктар боло берсин. Мына атайын алыстан тартып келген, Жалал Атадан келген конокторубуз, сиздерден Алла разы болсун, ажыйым, сиздерден бар болуңуздар. Эми аксакалдарыбыздын фотосу менен ушул үйүбүздө таптакай бүтүп, заманбап болуп, ушул үйлөргө муктаж болуп тургандарга тапшырылып, алардын дуасы, алардын сүйүнчү менен Медер мырзам сизге көп жакшылык болсун. Ачылышында да келебиз, колдон келген жардамды беребиз. Бар болуңуздар. Рахмат. Анда эмесе ушул жакшы тилек менен могул жерге сиздердин атайын кол тамгаңыздар коюлуп капсула салып алсак буюрса сизден мындай аркылуу өтөбүз. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Kutlu olsun, mübarek olsun, көп жылдар кызмат. Устаздар, канаке. Ооба, келиңиз. Кошо кармап, буйруса ошол жерге. Кайерге коебуз, кана? Ушул жерге. Могул жерге коелу ооба. Келиңиз ооба. Кошо коелу, кана бисмилля. Аллах таалам ушул тилек максаттарга жеткирип, ушул курулуп аткан имаратыбыз Кудайым көп жылдар кызмат кылсын иншалла. Ушул элибиздин журтубуздун ак батасы айрыкча уюштуруучу Медер мырзам сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Шүйлөрүңүз кызмат кылсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бисмилlah. Алып келиңиз. Ana, shunday bo'ldi. Лопаткаларды. Kelingіз. Кайра жоо.
Kudayım kutlu berekeli kızı. Maşallah. Ağolsun. Soçetdeki emin жүрөгүнүн ордун алган балдар да, жөн балдардын сыныптайларына Буга чейин экинчиси ооба. Жалалабадка жалаат болгону. ооба 10 үйлүгө ылайыктуу салганбыз. Азыр ал жерде жашап атат. Кайга шүгүр. Ичбейде техник бар, пайдаланып атат. Макырындык менен. Бирок ал жерде көп адамдар 1-2 жылда муктаждыгы чечилип, кийинки муктаждыкка адамдар да уже кирип жашап атышат, пайдаланышып же. Биринчилери балким Ооба. өз ордун таап чыгып кеткен. Ошондой. Анан бул жердагы туугандар баягы биротоло тапшырылбайт да. Ким муктаждыгы баягында 2-3 жылга чейин келишим түзүлүп, 5 жылда муктаждыгы чечилген болсо, андан кийин кийинки кезектеги муктаждыктагы адамдар кирип жашай берет. Кыскасы бул муктаждар Чыгып кетиши мүмкүн башка. ооба да. Ато баягында биротоло жөн эле берип койгон болсок, даярбый деп аракет жакшы болбойт экен да. Мисалы азыр Жалалабадда көп адамдар мындай пайдаланып алмашты да. Бир нерсеге жетишти. İştep uyasa Участокко жетишти. Кыскасы баягындай бул шыктандыруу да, эми жөн эле баягы берип койсоң, бекер үйгөн деп жата бересиз да, мисалы. Баягындай кылып берген болсоң, өздөрү аракет кылат. Бир туугандар аракет кылат, бала чакасы дегендейчи. Ошол эле учурда азыр мына публикага чыга турчу сөзбү, чыкпай турчу сөзбү, мисалы үчүн үйлүү болгондайын азыр өзүңүз да баса белгиледиңиз го, сатууга коюп койгондор да жок эме экен. Ушундай окуялар да болот. Комиссия кандай болот ошого? Биздин фонд тарабынан салынган үйлөрдүн арасынан бирөө ушундай сатууга койгон учур болду. Мен кийин угуп калдым. Дароо аны биз токтотуп эме кылдык. Эгерде биздин фонд тарабынан салынган үйлөр сатууга койгон болсо, анда бул сотко да берилиши ыктымал да. Анткени биздин максатыбыз ошол бала чакасы менен ошол үйдө жашаштык да. Эл дагы мына сиздерге окшогон эл журт келип туруп, мына ушул үйлөргө жардам берип атасыздар да. Сиздер ошол үй бүлө ошол жерде агарып көгөрсүн деп берип атасыздар. Эртең сатып берсин, же үйүн чоңойтуп алсын деп айтасыздар да мисалы. Мына ошондогудай эле. Анча-анча учурларды көрүп эле атабыз. Ошо анча-анча болот. Биз эскертебиз, бирок биз тарабынан антип сатылган учур боло элек буюрса. Ага биз жол бербейбиз да. Ошол болсун бул алгачкылар экен, буюрса. Жоқ, Жалалабадтан сол экен. Ооба, ошо алгачкылар дегеним экинчиси экен. Ошто алгачкы эми? Эми ооба, бизде эгерде жер жакшы чоң болгон болсо, бир Садыбакас устазыбыз баягыда биздин үйдүн ачылышына сиздер да барганда айттыңыздар эле. Эми 1 кабат, 2 кабаттан болду, көтөрүлмедер, 9 этажга өттү дедиле. Анын сыңарындай ошол жерге баягындай бүт коммуналкалар тура келсе, мисалы канализация, газ, суу, свет, жол, бардыгы, транспорт каттай турган бир жакшы участка тапсак го, эми элибиз бар, кыргыз элибиз уштумдай болгон чакан бир эл болгону менен, бирок иштин башын баштасаң жөн эле колго алып көтөрүп беришет. Бир жок эле дегенде бир 50 семья, 60 семьяга 9 кабаттуу же 5 кабаттуу үйлөрдү баштасак деген ниетибиз бар, эгерде жерлик маселе да, жер чечилип Кудай буйрса. Сиздерге да рахмат, урматтуу эл жакшылары. Алла разы болсун. Мына ушундай жакшы жерге келип, аалымдардын катарында бүгүн эми кандайдыр бир жакшылык ишке капсула салуу иш-чарасына келип катышып турасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Устаздар сиздерге рахмат. Алыстан келип атасыз. Тажыбаева сизге рахмат. Алла разы болсун. Биздин Сен чакырсаң келебиз да. Буйруса, биздин Ак ниет аманат фондубуздун группа тайпабыз бар да. Ал тайпада Кыргызстандын 7 туугандан жана Кыргызстандан чыккан Африка, Кытай, Нью-Йорк, Америка, ар жерде жашап эмгектенип аткан кыргыз мекендештерибиз бар. Мына ошолорду бир группа кылып чогултканбыз. Мына ошол группабызда мындай айтканда Тажыбаевам азыркы сөз менен айтканда жорубашчы да. Баарыбызга акыл насаат, кеп кеңешин айтып, мындай болула, мынтип тургула деп турат. Биздин ар бир иш-чарабызга мына устаздар келип, ак батасын берип турушат. Силерге чоң рахмат. Алла разы болсун устаздар. Эми бир жакшы дуа берсеңиздер.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس Allah'ım bardıq işlərinə xeyirlik özündən qana cəhətən sırayız Allah'ım. Ana uşul elbette şeriatımızda, Kur'an'ımızda, dinimizde muhtaçlarga yardım bergile, kolunarda açık kılgıla, dep nafaka kılgıla, sadaka kılgıla dep ayatlarda hadisler ötedip gelir. Oşoğumuna kança bir tuğandarımız şunday nafaka kılışıp, özlerinden sadaka kılışıp, kolunda yok muhtaçlarga uy alıp berip, iş alıp berip bul çoğun жақсылық қол есептелінер. Ошол бир туугандарыбыздын бардыгын тилектерине Кудай Таалам жеткизсин. Кудай Таалам өзү колдосун, Кудай Таалам өзү коргосун, туура жолго жолдосун, кайсы жерде жүрсө дагы алар үчүн ачык жол болсун, иштери дайым оң болсун, берекеси мол болсун, аркасында жамандык такыр болбосун, Кудайым өзү колдосун. Мына Медер мырзам ушунчалардын башын бириктирип, muhtaçlarga жардам берип келип аткан, ошончо бир түйүн кылып уюштуруп тура турган, элдин башын бириктирип турган бир адамдар керек. Al hem oşonun başında özünüz turup atasız. Allah Teala'm sizin de işinizge iyilik versin. Amin. Beştekeden kem kılvasın, jamanға tek takır ten kılvasın, niyetimizde kalış kılsın, bardık jamandıktan alыс kılsın. Aksakalımız, ayıştağız, tacıva ayıştağız, acımız, sizde aşıntıp akbatanızda berip, baş göz bolup jürösüz. Allah Teala'm sizin akbatanızda da Allah Teala'm kabul kılıp, akbatanız elinizge, jurtuğuzga nasip olsun, sizin de den sağlığınızda çın kılsın, uzun ömür versin. Bardığız, jaratkan jalpızdın jaklıklarınızı kabul etsin. Jamandıklar başımızdan alыс ketsin. Kemçillik günölörüzü Kuday etsin. Allah örüp tukumumuzu önü versin. Egemizde imandan ketirbesin. Kıyın kısık balege jetkirbesin. Daha kanca köp bolsa tilegöz Kudayım kabul etsin. Barın tekez amin. Allah. Биздин эл жакшылары мына ушу жаштарга дагы баарына бир жакшы дуа бериңиз. Салым кошкондор бар. Ушунча жигиттер жерде ушундай окуя болуп аттыр. Жардам берели деп басып келгениңиздерге чоң рахмат баарыңыздарга. Мына медеринибиздин hareket kılıp atkanına ben tam beri öyle жүрөм de daim öyle. Ay elin üstünde biri orup atkan, bir günü India'da, bir günü Leningrad'da, bir günü Kıtay'da жүрөт, bir günü Turkiya'da жүрөt. El üçün jaralgan jigitler baykap çakırgan jerinden kalbay barıp ırasılık bildirip жүрөм de. Sizlerge de çoğun rahmat. Tileğinizde Kudayım kabul kılsın. İşinizde daima iyilikler jaralsın. Üy bileğinizde bala çakalarından tınç aman yaşarlar. Kalagan maksatınız Kudayı koldosun. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem men lem yeşkurin nase lem yeşkurillah. Bendege razıçılık bildirbegen Kudayga da rahmat ayta albayt deydi. Oğlum mına uşul demirgeni көтөргөн sizge, sizdin komandaga razıçılık. Mına uşul muhtaçlarga bir jakşı bir iş-çarаны başlap atıpsızlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nas anfa'uhum linnas. Adamlardın en jakşısı başkalarga faydalı bolgonu. Ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhulu ala mu'min. Kudayga en süykümdүү amal ekinci bir adamды кубанткан, сүйүнткөн дейт. Siz bugün mına ошол bir ortada köprü bolup, mına ошол акчалуулардан, байлардан алып, бирок биякта ыйлаган, сыздаган, үйгө муктаж болгон бирөөлөрдү кубантуу максатында турасыз. Мына ошол иш-чараңызды колдоп, мен баш болуп, мына ошол мына өлкөбүздөгү мына блогер инилерибиз дагы мына ошол колубуздан келген bir салымыбызды кошолу деп келип отурат. Ушул сооптуу иште бардыгыбызды Кудайым шериктеш кылсын. Өзгөчө бизди мына ошол соцсеттен көрүп аткан жалпы мекендештер, дүйнө кезип мына ошол иштеп жүргөн бир туугандарыбыз бар, анча-мынча бир жумушу жакшы, акчалуулар. Мына ушул эгер сиздин мына ушул ишиңизди бир колдоп, биз да колубуздан келгенин кылалы. Эр ким колунан келген нерседен суралат. Siz ушул уюштуруучулуктан, бул жигиттер жарнама кылып берүүдөн, ал эми мен ушул иштин бир сооптуу жактарын молдо болгондугум үчүн айтуу менен ушунан сурала турган болсом, ал эми анча-мынча акчалуу бир туугандарыбыз ушул нерсеге бир 10 сомбу, 20 сомбу, доллар мененби, сом мененби, мына ошол салымыңыздардан сураласыздар. Жараткан Аллах Таала берген ырыскыда мына ошол муктаждарга бир аз бир кол кабыш кылсак, батыраак мына ушул иш-чараны бүтүрүп, буюрса бүгүн мына капсула салууда турган болсок, үмүт кылабыз. Бул берешен эл көп түгүрсө көл болот деп, бир саналуу бир күндөрдөн кийин Кудайым буйрса мына ушул иш-чарабыз бүтүп бир тапшырууда, мына ушул жерде бир жетим жесирлердин бир ыйлап, кубанып, үйлүү болуп, сүйүнүп кирип атканына дагы шерик болгонду Кудайым насип кылсын. Ошол күнгө жеткирсин. Жалпы мекендештер, бир туугандар ушул салым кошууга барыңыздарды чакырабыз. Анткени барыңыздарга белгилүү болгондой, бул бир тууганыбыз буга чейин ошо канчалаган инсандардын
жанакындай бир жашоого кайтышына, операциясына, башкага ушундай бир муктаж, өзгөчө мындай бир муктаждар үчүн үйлөрдү дагы салып жүргөндүгүнү бир көрөбүз. Интернеттен башкадан баарыңыздар таанып билип жүрөсүздөр. Үмүт кылабыз ошо сиздер салган тыйындар бир текке кетпестен, мына ошол ордун таап, аманатка бир кыянат кылбастан, өзү дагы аманат фонд. Мына ошол аманат фонд буюрса, мына ошол өзгөлөрдү бир кубантат деп үмүт кылабыз. Кудайым колдосун, биз да колубуздан келген жардамыбызды беребиз. Мынакей урматтуу мекендештер, жалпы эл жакшылары, буйруса бүгүнкү капсула салуу иш-чарабыз жыйынтыкталып, устаздарды узатып алдык. Буйруса албетте аксакалдардын, устаздардын, дин алымдардын ак батасы менен мен ойлойм, момундай болгон муктаждар комплекси бир эле Жалал Абад анан Ош жергесинде эмес, Кыргызстаныбыздын 7 дубанына жана 7 дубандын ар бир райондоруна Кудай кааласа биздин Ак ниет аманат коомдук фонду тарабынан элибиздин колдоосу менен түшөт деген жакшы ниеттерибиз бар буюрса. Мына дароо подушкада өткөндө айтып атпадымбы? Өтө чоң бригада бул жерде катуу иш болуп атат. Буюрса подушкасын мына бүгүн кечке толук мына куюлуп бүттү. Подушкасына эле 5 тонна цемент кирип кетти. Мына кече эле онол жерге 2,5 тонна цемент алып келгенбек, бүгүн дагы 3 тонна цемент алып келдик. Мына бул жерге бир КАМАЗ атсеп шагыл төктүк. Бир КАМАЗ атсеп шагыл 9000 сомдон төгүлүп атат. Ал эми 3 тонна цементтин бир мешок 380 сомдон болуп атат. Ал эми бул 3 тонна цементте так 60 мешок болуп калат. Мына буйруса мына ушундай иштер жүрүп атат. Кече күнү Медерек абыздын жөнөткөн аманатына уже толук менен цементтерди алып келип бүттүк. Эми эртеңкиге цементке демөөрчү издешибиз керек. Урматтуу мекендештер, мына көрдүңүздөр жогоруда ушул Ош, Жалал Абаддагы белгилүү жалпы блогерлер келип, биздин ишибизди кол кабыш кылып, колдойлу деп келип кетишти. Албетте ыраазычылык билдирем. Эми сиздер дагы колуңуздардан келишинче колдоп, мына ушул экран алдында счетторго ар бир инсан жок дегенде 5 сомдон, 10 сомдон бир кирпичтин гана каражатын салып берип турган болсо, мен ойлойм бул жакын күндөр эле бүтүп өз ээлерине тапшырылат деген чоң үмүтүбүз бар. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Рахмат, чоң рахмат буйруса. Ушул үйлөрдү аман эсен бүтүрүп, өз ээлерине тапшырып, мына ушул жерде көп бала чакал болуп, өздөрү менен өздөрү очор бачар болуп, бактылуу жашаштыкты Аллах Таала насип кылган болсун. Ушул жерде муктаждардын дагы муктаждыгы чечилип, ушул жерде тойлор болуп, туугандар буйруса, жакшылыктар гана болуштукту Аллах Таала насип кылган болсун. Ушул иш жугуштуу болуп, Кыргызстаныбызда ар бир инсандын башында үйүм жок деген баягындай сөзү болбостон, ар бир инсандын башында өз үй болуштукту Аллах Таала насип кылган болсун иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум.